Президент Садыр Жапаров бүгін 22 февральда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчыга Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан Түркия Республикасында жүргүзүлгөн издөө куткаруу иштери тууралуу маалымат берилди. Бообек Ажикеев президенттин тапшырмасын аткаруу максатында ири кыйроолорго алып келген жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн 120 адамдан турган атайын топ дароо Түркияга жөнөтүлгөнүн айтып берди. Ага куткаруучулар, медиктер, кинологдор жана психологдор кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхында биринчи жолу Кыргызстандын куткаруучулары өлкөдөн сырткары куткаруу миссиясы менен чыгышты. Акыркы 2 жылда куткаруучуларды даярдоону жана кинологиялык кызматтын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Министр Кыргызстандан барган куткаруучулардын командасы чоң иш аткарганын, өз өмүрүн тобокелге салып, куткаруучулар урандылардын астынан 8 адамды, анын ичинде жаш балдарды сактап калууга, 198 адамдын сөөгүн алып чыгууга жетишкендигин баса белгиледи. Мындан тышкары Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги ал жакта жашаган жана окуп жаткан мекендештер жеринде чоң жардам колдоо көрсөтүштү. Садыр Жапаров куткаруучуларга Түркиядагы ири кыйроолорго алып келген жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу боюнча аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирип, алардын иш аракеттерин профессионалдуу, жакшы уюшкан жана натыйжалуу деп атады. Президент Түркияда болгон табигый кырсык кыйроолорго алып келип, боордош мамлекетке чоң зыян келтиргенин белгиледи. Бул жалпы кайгыга айланып, Түркия элине жардам берүүдө бардыгын бир муштумга бириктирди. Мамлекет башчысы министр Бообек Ажикеевге Түркиядагы издөө куткаруу иштеринде өзгөчөлөнгөн куткаруучуларды сыйлоо боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Бул башкаларга да стимул болоорун, алар мындан да мыкты иштеп, өз кесибинде өсүүгө умтула тургандыгын баса белгиледи. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жаз, жай мезгилине мүнөздүү табигый кырсыктардын алдын алуу иштерин күчөтүү керектигине токтолду. Мамлекет башчысы өзгөчө кырдаалдарды мүмкүн болушунча алдын алууга багытталган ыкчам чараларды көрүү зарылдыгын белгиледи. Бүгүн 22 февральда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Кореяга расмий иш сапарын алкагында Hyundai Motor Company өнөр жай ишканасынын Асан шаарындагы заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Өндүрүштүн жүрүшү менен тааныштырган Асан шаарынын заводунун улук вице-президенти Ликосо Hyundai Motor Company суутектүү үнөмдүү энергия булагын айлантуу аркылуу глобалдык коомдун таза энергияга өтүүсүнө көмөктөшүү жаатында алгылыктуу аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Баарлашуу маалында төрага Нурланбек Шакиев компаниянын Бишкектеги борбору ийгиликтүү иштеп жатканын эске салып, Корея Республикасында чыгарылган унаалар сапаттуулугу жана баасынын ыңгайлуулугу менен Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ. Андыктан калыптанган кызматташтыкты кеңейтип, керектүү долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга кызыктарбыз деди. Муну менен катар компаниянын филиалдарынын бирин Кыргызстандын аймагында ачып, завод куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууга чакырды. Өз кезинде компаниянын өкүлү Ликисо айтылган сунуштардын баары маанилүү экенин белгилеп, бул жаатта тийиштүү жумуштарды алып барышаарын кошумчалады. Эскерте кетсек, компанияга тиешелүү ири 3 заводдун бири катары таанылган Асан шаарындагы өндүрүштүк мекемеси 32 000 чарчы метр аянтты ээлеп, 4 000 адам эмгектенет. Бирок иштин 90% автоматташтырылган жана күнүнө 1100 автоунаа жасалат. Азыркы тапта чыгарылып жаткан жаңы автоунаалардын алгачкы наркы $10 000 $150 000 чейин бааланат. Ушундай эле заводдор Кореядан тышкары дүйнөнүн 6 мамлекетинде курулган. Белгиленгендей, Hyundai Motor Company Түштүк Кореядагы дүйнөгө белгилүү ири автоунаа өндүрүүчү компания болуп эсептелет. Анда автоунаалардан тышкары поездер, аскердик техникалар жана түрдүү өндүрүштүк жабдуулар чыгарылат. Дүйнө жүзүндө ар бир 2 жумада бир тил жер бетинен жок болуп, өзү менен кошо маданият жана интеллектуалдык мурастарды алып кетет. Бул тууралуу ЮНЕСКО уюму билдирет. Уюмдун маалыматы боюнча дүйнөдө сүйлөгөн 6000 тилдин кеминде 43% жок болуп кетүү коркунучунда турат. Көйгөй өкмөттүн мектептерде эне тилди окутууга тийиштүү көңүл бурбашынан жана санариптик дүйнөдө тилди жайылтууга жетиштүү деңгээлде маани бербестигинен келип чыгууда. Ошол эле учурда ЮНЕСКО бүгүнкү күндө дүйнөдө тилдер маданий көптүрдүүлүктү сактоодо жана маданияттар аралык диалогду камсыз кылууда, ошондой эле кызматташтыкты чыңдоодо жана сапаттуу билимге жетишүүдө маанилүү роль ойноорун түшүнүү өсүп жатканын кошумчалады. Эскерте кетсек, дүйнөдө 21 февраль эне тил эл аралык күнү белгиленет. Мындан улам Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын кичи залында 21 февраль эне тилдин эл аралык күнүнө карата 1 айлык жыйынтыктоочу жыйын өттү. Түркиянын түштүгүндөгү жер титирөөдөн болжол менен 1,5 миллион адам үйсүз калды. Алар үчүн кеминде 500 000 жаңы үй курулушу керек. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун эксперттери маалымдады. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына ылайык, жер силкинүүдөн каза болгондордун саны 42 310 адамды түзөт.
448.018 адам эвакуацияланды. Акыркы күндөрү болгон жер титирөөдө 6 адам көз жумуп, 562 киши жабыркады. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй эле күчү 7,6 балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Жаратылыш кырсыгынан Түркиянын бир нече шаары кыйроого учурап, көптөгөн курмандыктарга алып келди. Ош шаарында жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелер мамлекетке кайтарылды деп билдирет Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Ош мэриясынын 2002 жана 2004 жылдардагы токтомдору менен 16,144 чарчы метр жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Аталган жер тилкелери боюнча шаардык прокуратура сотко доо арыз менен кайрылып, жыйынтыгында жер тилкелердин укук берүүчү иш кагаздары жараксыз деп табылды. Натыйжада прокурордук талаптын негизинде 18,700,000 сомго бааланган жер тилкелер муниципалдык менчикке кайтарылды. 2023 жылы мамлекеттик токой фондунан 2260 гектар аянтына экме токой отургузуу пландалууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен жаз айларында Талас облусуна 75 гектар, Чүй облусуна 195 гектар, Нарын облусуна 130 гектар, Ысык Көл облусуна 270, Ош облусуна 275, Баткен облусуна 655 жана Жалал Абад облусуна 660 гектар аянтка экме токой отургузулат. Мурунку жылдардын экме токойлорун толуктоо жана жашылдандыруу иштерине жалпы 5,927,000 даана старттык көчөттөр өстүрүлдү. Анын ичинен 3,832,000 даанасы себилме жана 2,95,000 даанасы эгилме көчөттөр. Талас облусуна 204,7,000, Чүй облусуна 417,5,000, Нарын облусуна 510,8,000, Ысык Көл облусуна 827,5,000, Ош облусуна 539,3,000, Баткен облусуна 375,5,000, Жалал Абад облусуна 3,051,000 даана старттык көчөттөр өстүрүлгөн. Кыргызстандык зыяратчыларды Жазира Airways авиакомпаниясы тейлейт деп билдирди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан. Муфтияттын маалыматына ылайык, буга чейин жарыяланган сынакта кувейттик Жазира Airways компаниясы жеңишке жеткен. Тандоо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысынын орун басары жана ажылыкка даярдоо боюнча штабтын башчысы Самидин Атабаев, жарандык авиациянын төрагалары жана штабтын жетекчилери катышты деп айтылат маалыматта. Эске салсак, быйыл Кыргызстанга биринчи жолу 6000 квота бөлүнгөн. Совет бийлиги тарап анын курамындагы өлкөлөр өз-өзүнчө мамлекет болуп түзүлгөндөн кийин Кыргызстан дагы эгемендүүлүккө ээ болуп өзүнүн аймактык бүтүндүгүн, өз жарандарынын жана мамлекеттин ички тышкы коопсуздугун камсыздоо максатында 1992 жылдын 29 майында мамлекеттик коргоо комитетин, тагыраагы армиясын түзгөн. 1993 жылы аталган комитет коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн. Эки миң жыйырма биринчи жылкы статистикага ылайык кыргыз армиясы дүйнөдө 93 орунда турган болсо, андан бери өлкөбүз чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында бир топ жаңы техникаларды сатып алды. Ардагерлер бул ийгиликтерди сыймыктануу менен айтышат жана мекенге кызмат кылуу ыйык милдет экенин эскертишет. Мекенин чегинде бекем туруп, кыргыз элибиз бепил эс алыш үчүн мекен чегинде дайым өзүнүн атуулук милдетин аткарып кетишин каалайм. Бизге окшоп мекенге кызмат өтөп 25 жыл Кыргыз армиясына кызмат кылып, келечекте ардактуу эс алууга барып, жакшы эс алышын каалайм. Анан келе жаткан муунга, балдарга, айрыкча эркек балдарга келип, армияга келип, Кыргыз армиясына кызмат өтөңүздөр, мекенди коргоонго силер дагы ушундай салымыңызды кошсоңуздар, кийин ардактуу эс аласыздар. Бул жылдар аралыгында Кыргызстанда бир катар жаңы заманбап аскердик бөлүктөр курулду. Андан сырткары Кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Өзгөчө материалдык техникалык базанын жаңыланышы жалпы элибизге жада калса катардагы жоокерлерге дем берип ишеним жаратууда. Биз жардам катары эмес, биз уже каалаган күжүрмөн техникаларды, каалаган ок-дарыларды, керектүү заманбап техникаларды алып жатабыз. Буга биздин өкмөтүбүздүн жетекчилигибизге чоң рахмат, коргоо министрлигинин жетекчилигине чоң рахмат. Анткени
ар тараптуу керектүү нерселерди алып отурабыз бүгүнкү күндө. Бул албетте биздин жоопкерлерге чоң ишенич берилет. Кошумча күч берет биздин жоопкерлерибизге. Мен ойлойм ошол мамлекеттин алдында, элибиздин алдыбызда биз өзүбүздүн милдеттерибизди аткарып, ишеничин актайбыз. Кыргыз армиясы 2022 жылкы статистикага ылайык 90-орунга жогорулады. Бул сыяктуу жетишкендиктер эң оолу куралдуу күчтөрдө кызмат өтөп жаткандарга да дем күч берет. Азыр Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө иштегенибизге кудай буйрса 10 жылдан ашты. Баштапкы иште баштагандан бир топ өзгөрүүлөр аябай чоң. Анткени биздин азыркы кол башчыбыз, башкы кол башчыбыз Кадыр Нуркожоевич тарабынан өтө Кыргыз курал күчтөрүнө, Кыргыз армиясына өтө көңүл буруулар көп болуп атат. Ошол себептен мен ойлойм, Кыргыз курал күчтөрү аябай өнүгүү жолунда түшүп, өнүгүп баратабыз. Буюрса өнүгүү жакшы күндөр кудай буйрса алдында. Оперативное время 10 часов 10 минут. Товарищ полковник, враг наступает. Ни сантиметра не отдайте. Наши бойцы стоят до конца. Бүгүнкү майрамды белгилегендер Кыргыз армиясы мындан арыда өсүп өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барып, мамлекетибиздин коопсуздугун жана элибиздин тынчтыгын сактоонун кепилдигин өз мойнуна алат деп ант беришти. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.